Muharram ayının 8'i, erteң 9'u, andan keyin 10'u болады. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтқан, ушул Ашура күнү кимде-ким ороза кармаган болсо, 1 жылдык күнөөлөрү кечирилет деген. Ошондуктан кимде-ким ушул 1 жылдык күнөөнү кечириле турган чоң сооптуу жакшы амалга жетишем деген болсо, эртең 9'у, 4-июл, 5-6 июлга же болсом 6-7 кылып ороза кармаган болсо, ушундай пайгамбарыбыз айткан чоң сүннөткө жетишет. Эми ушул жерде кээде суроо туулуп калат, менин орозодон кээ-бирки карыздарым бар эле, ороза кармай турган. Ашура күнү ороза кармасам боло береби деп. Ооба, карызыңыз болсо дагы ушул күнү ороза кармасаңыз болот. Ошондой эле кээде инсан мусапыр да болуп калат. Мусапыр болсоңуз дагы эгерде ушул соопту жетишпей калбайын, соопко жетип калайын деп ушул Ашура күнү ороза кармайм деген болгон болсоңуз, Ашура күнү мусапыр болсоңуз дагы ороза кармасаңыз болот.